Dostun da dosu болот абайла. Кандай бир сыноо жазса таалайга, амандык сурап турса болгону. Келбесин мейли сага арайда. Ихтирас Шеркул кызынын калеминен жөн жерден бул ыры жаралган жок. Анткени ал ден соолугунан жабыркап, кыймыл аракети чектелип калган кезде жалгыздыгын сезди. Коурашып сүйлөшөр, сырдашар жакыны жок каарманыбыз дос деген аталышындагы ыр саптарын жазды. Жашоону ушул жакшы адамдар бар жүрсөм дебедимби? Бул да ошо жашоодогу жакшы инсандарга арналып, жакшы досторго арнап жазгам. Ошол бир оор мешкектен дарыгерлер акыркы үмүтүмдү дагы өчүрүп болбойт деп кайтарганда, анан биякта келгенден кийин коляска алып келип, мени коляскага отурганга дагы көнүп кетүү аябай кыйын болгондо мен үчүнчү. Эки тараптан болуп, өтө стресс болуп, элдерден качып, адамдардан бөлүнүп, коляскага отурсам дагы элдер баары карап, бүт дүйнө мага карап тургандай болчу да. Баягы нерселер дагы мага аябай таасирин тийгизип, мен ого бетер чөккөмдө аябай доско муктаж болуп, менин айланамда ата энем, бир туугандарымдан башка эч ким калбады да. Каарманыбыз өз алдынча кыймылга келе албаса дагы ар дайым изденүү аракетинде. Тактап айтканда, 12 жашынан бери колуна калем кармап, поэзия сүйүүчүлөрүнө чыгармаларын арнап келет. Мен жазган ырларым негизи баары баягы адамдардын турмуштан алып, баягы жасап эмес, жашап жазганга аракет кылам. Көбүнчө мага адамдар тагдырын айтып калышат, ушундай болгон, ушуга жазып бербейсиңби деп. Көбүнчө мен ошол элдердин жашоо турмушунан алып, анан мүмкүн болушунча ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жан дүйнөсүндө жаткан сырларын элге жеткирип берүүгө аракет кылып, көбүнчө ошол кайгылуу, муңдуу ырларды жазам. Жан дүйнөдөгү жалгыздык, жаратылыштагы кооздук Ихтираска эргүү берет. Айрыкча адамдар бай жерге сейилдеп чыгып, ыр жазууга шыктабат. Ал ырлар аркылуу адамдарды жакшы жакка буруп, жашоонун баркын билүүгө үндөйт. Баягы дарыгерлер эме болду, баспай калат дегенде, өмүр бою коляскада отуруп ушундай калсам деп жашоом туюк болгон да. Бирок ошондо да отуруп мен жол издегем да, анан мен чыгып кетчү жол бир гана ошол чыгармачылык жол болгондо, чыгармачылык мен ошол баягы ситуациядан мен чыгып кете алам депчи, бир ийгилик жасай алам. Чыгармачылык аркасында жашоодо бир ордумду таба алам. Ушул аркылуу мен максаттарыма аз да болсо жете алам. Бул дүйнөгө келдимби, демек ушундай туңгуюкта жашап өтүп кетпеш үчүн бир гана ушул мага жол болуп берди да, чыгармачылыкчы. Эң негизгиси ушул сабырдуулук. Ихтирас Шеркул кызынын максаттары орундалып келатат. Буга чейин калемдештер арасында облустук сынакка катышып, жеңүүчү аталган. Ошондой эле жылдын мыкты айымы наамына татыган. Негизгиси ырларын топтому менен 2 китеби жарык көрдү. Менин максатым бир гана ушул чыгармачылык дүйнөсүндө баягы өз салымымды кошуп, сүйүүчүлөргө, окурмандарга өзүмдүн ырларымды тартуулап алып осмоновдой эс калтырсам деген максаттарым. Каарманыбызга дем берер, каралашар анын апасы. Ар дайым жанында болуп, өзү тамга таанытып тарбиялады. Азыр эми кызынын таланты менен сыймыктанып, колдоп турат. Ошо фестивалга кетип атканда, кызым, мен ушунча мээнет менен сен менен кетип атам. Сен ошо барган жериңди, ошо мээнетиңди мага кайтар деп мен кызымдан неме кылам да. Анан барганда ошондой Бишкекке барганда гран-прини утуп алды. Мен кызымды ошондой, мен окутканымды ошондой гран-при менен, дипломдар менен утуп алып, ошондой жакшы немелер болгондо мен кызым менен сыймыктанам да. Мен кызымды мурда көп ыйлайт элем да, коляскага отурат кызым ушундай деп. Мен азыр кызымды эч андай деп неме кылбайм, азыр коляскага отурса да акылы бардыгы жайында. Бир туугандардын ичинен жалгыз кыз бала болгон үчүн Ихтирас үй жумуштарын жакшы билет деп апасы ыраазы. Ошондой эле кеңеш сурар, жол көрсөтүүчүсү дагы ушул Ихтирас. Бир туугандарына акыл айтып, жол көрсөтүп турганын айтты. Бир немеси бар, укаларыны постоянно мен окуудабы, башка жакта жүрсө укалары. Биздин ишибиз жок, атасы экөөбүз ишибиз жок. Звонок этип, ука үйгө багында бар, окууга, сабакка багында бар деп баарыны неме кылып турат да, регировка кылып турат укаларын. Укалары ошо азыр
алды 2 балалы болду. Ошондой болсо дагы ыктыраз менен кеңешип, ыктыраз менен сүйлөшүп, анан ишини аягына чыгарат да. Балдарым эжеси менен сүйлөшүп, анан эжесиден кийин анан атасы экөөбүз угабыз да. Ден соолугуна жабыркап жатканы менен талантты таптап, эл менен бирге болуу ал аялдын аракети. Мына ушундай ураан менен Ыктыраз Шеркул кызы максаттарына умтулуп жана орундатып келет. Учурда ал 3-китебин чыгаруу боюнча сабак алып, тажрыйбасын арттырууда.